Саламатсыздарбы, урматтуу улуу журтум. Бүгүн 4 декабрь 2023 жыл. Бүгүнкү күндөгү ошо Кыргыз жергесиндеги болуп аткан маселелер боюнча оюм айтып койгум келди. Көзөмөлдө кассовый аппарат боюнча Кыргыздын желеги боюнча дагы кандай атасы болот? Сойкулар деп коюп атпайбы? Мага ооз барбайт. Энени антип айтканга деле болбойт го. Бирок ушул 3 маселе боюнча оюмду айтып, мындай чындыгында кандай болуш керек, ушуларды айтып койгум келди. Базардагыларды митингге чыкса кассовый аппарат боюнча Акылбек Жапаров айткан окшойт. 3-күч жасап атат деп. Мен андай ойдо эмесмин. Мүмкүн эми аларга бир себептери белгилүүдүр. Бирок мындай мен улуу адам катары өз оюмду айтайын. Кыргыз өзү негизи базарга чыккандан уялчу да. Бул базар экономикасы келгенде анан арга жоктон базарга чыкты Кыргыз. Болбосо баягы акты сатпайт дегендей, кымызды, айранды, сүзмөнү, курутту дегендей саткан эмес да, тетирсинче Кыргыз Кудай конок деп үйүнө өтүп бараткан адамды кайда бар айтасың деп бүгүн үлгүрбөйсүң аяка жатып ал деп ошол керек болсо ошо баласына бербегенин Кудай конок деп ошо коногуна тартуулап ага соодалабай эле ыраазычылыгын алып анан узатканда ошол сыяктуу эле бул базар эмнеден келип чыкты? Акаев президент болуп келгенде базар экономикасы деп өнүгүүнүн бир жолун издеди да. Жерди бөлүп берди, малды бөлүп берди. Акционерное общество деп мекеменин баарын акционерное обществого айлантты, акция кылып берди. Бир кыры башка багыт жок эле. Бул рыночный экономика болбосо. Өнүккөн мамлекеттердин башаты бүт эле ушундай. Ошону менен ар ким өзү үчүн күрөшүп, өзүнө жерин бергенден кийин, малын бергенден кийин, акциясын бергенден кийин өзү үчүн өздөрү күрөшүп калды. Өздөрүнө өз бутуна өзү турду десек болот. Ар бир жаранбы, үй бүлөбү, бизнесменби. Азыркы базардагы көпчүлүгү энелер, эжелер, карындаштар, ага энелер. Булар союз убагындагы Райпотребсоюз, Облпотребсоюз, Кыргызпотребсоюз деген бир килейге мекеменин ролун аткарып атат. Ал кезде мисалга райондогу, айылдагы магазин бар болгон. Магазинде универмагында бардыгы болгондой эле, ал ошо чакан айылда продуктусу дагы, промышленный товары дагы, темир тезегине чейин, чакасына чейин, чарыгына чейин болгон. Ошол тейлеген. Аны государство кармап турган.
ошол чоң мекеменин ролун азыркы ушу базарда отурган биздин замандаштар ушу Кыргыз жергесинде же болбосо ошо Союзда, мурунку СССР Союзундагынын баары ошол Кыргыз Потребсоюз, Обул Потребсоюз дегендей ошонун ролун аткарып атат. Эгер булар бул ролду аткарбаса, эч нерсе болбойт эле. Айыл-айылда кээ бир магазин ачып алды, кээ бири коммуга ачып алды. Бирок ал Союзда товары өтпөсө, складка же башка магазинге отписывать этсе болот. Ал айылда башка конкурент болбочу эле. Демек, магазинге келген нерсенин баары сатылат. Магазиндин дүкөнчүсү алмашса, ошо опис менен өткөрүп койчу. Калганы наличка төгүп. Азыркы базардагы тейлөөчү да бол мындайча айтканда. Булар ал магазиндегидей, ал Союздагыдай эч кимге отписывать этип бере албайт. Мисалга 100 килограмм эт алса, 70-ин сатса дагы 30-у эскирип кетиши мүмкүн, чирип кетиши мүмкүн, кургашы мүмкүн. Бул өкмөт койгон система кичине чала болуп атат деп айткым келет. Мейли, мисалга ошо 100 килограмм деп кириштелген болсо, 70 килограммна кассовый чек урулду дейли. 30 килограммын өзүм жеп алды деп чыгыштайбы, айла жок да, же болбосо ыргыттым дейби. Ошондуктан бул оор. Элге коюп аткан талап бул оор. Эч кимдин эгер колунда болсо базарга чыккысы келбейт. Мүмкүн ошо бийликтегилер базарды басып өтпөгөндүр. Ошон үчүн базардагы адамды түшүнбөй атат. Базарда мүмкүн товар обороту көптөр бардыр, бирок кээ бири араң эле жан сактагандар бар. Базарга эмнеге отурат? Же болбосо мигрант кайдан келип чыкты дегенде, турмуштун жоктугунан эч опыту жок адам бар, ошо базарга отурат. Бирөөнүн колунан алат, посредниктен, бирөөгө берет. Мисалга, Дордойдогуларга деле Казакстандан келет, мүмкүн Тажикстан, Өзбекстандан келип туруп, 1-2 жолу наличка алып, анан кийинкисин ишенимге кирет да, ал товар өтүп туруш керек. Анан бир аз подряд алат, кийинкиде акчасын төгөт, кийинкиде келип кайра подряд алат, анан такыр келбей койгон күнү да болот. Ошол сыяктуу оборот эмес, наоборот дегендей банкротко кетип атат алар. Анан кредитке отуруп атат. Кредит бар жерден берилбегенден кийин процент деген бергендерге отуруп атат. Бир эмес 2-3 жерге. Анан аны төлөй албай калды, базардан иши жүргөн жок, анан айла жок, мигрант болуп кетип атат. Кээ бир үй бүлөлөр мууну бөлүп алып атат. Ошондуктан базардагы ошо кассовый аппаратты колдонбойбуз деп чыккан тейлөөчүлөрдү мурун бир килейген Потребсоюз аткарган, элдин мукташтыгын жойгон адамдарды колдон келсе колдош керек. Түшүнүш керек. Салыктын түрүн керек болсо жоюш керек. Мүмкүн товар оборотун санап көрүш керек. Товар оборотуна жараша патенттин салыгын көтөрүш керекпи? Товар оборотуна жараша анан дагы кассовый аппараттында бир түйшүгү бар да. Ал кассовый аппараттан чек урулдубу, аны кайра отчет бериш керек.
базарда отурган адам айына бир отчет береби налоговыйга, а жерде ал үчүн бухгалтер алыш керек. Бухгалтер азыр канча турат зарплатасы? Патентке мүмкүн 1 жыл калабы, 3 ай калабы, 6 ай калабы, жарым күн, 1 күнү бар болор. Очередке турар 2 саат, жаңыртар, же узартар, же эскисин жабар дегендей. Керек болсо азыр мындай аябай татаалдаштырып коюптур. Купля-продажа. Үйүн алып, үйүн сатса, ошо саткан адамдын карызы жок деген справка алыш керек болуп калыптыр. Налоговыйдан. Ошондуктан базардын да отуруп көрбөгөндөн кийин, же экономиканы жакшы түшүнбөгөндөн кийин, же болбосо ошо эски потребсоюзда иштеп көрбөгөндөн кийин бийликте отургандар мындай жеңил көрүп атат дагы, түшүнө албай атат баягы бийик өрөбү менен ылдыйкы өрөбүн. Мунун бир кырларын иштеп көрүш керек. Болбосо бул кассовый аппарат дагы нервин татаалдаштырат. Сомду араң тааныган адам бар, сдачаны араң берген адам бар. Нервин караш керек да, азыр элдин биринчи нервин караш керек, үй бүлөнүн нервин караш керек. Ошентип нерви кете берсе, кредиткеби, карызгабы, кайгабы, анан мамлекетке инвалид көбөйүп атат. Нерви кеткен энеден, атадан инвалид бала төрөлүп атат. Ошондуктан бул кассовый аппаратты заправкаларда турат. Ал туура. Ага бир мисалы 6000 литр келди, куюлду, калибровочный машина менен же тоннасы менен, там вагон менен дегендей литрге айланылды, ал сатылды. Ал бензин сатылбай койбойт. Дистопливо сатылбай койбойт. Алган кийими, кечеги, продуктусу мурун магазинге барганда ал жалгыз болгондуктан баарын алган. Азыр базарда отурган адамдын ниети ошондон бузулуп атат. Жолу ошондон бузулуп атат. Аң сезим ошондон бузулуп атат. Себеби базарда отурган адам алса экен деп ойлойт. Алдаганга, меники жакшы дегенге, түшүп бергенге ал бир жалдырап отурат десек болот да. Меникини алып койсунчу деп. Магазиндеги адам эски мурун сатуучу, антип отурчу эмес, кааласаң аласың, албасаң коесуң. Анткени ал өтпөй калбайт эле. Азыркы болсо товар өтпөй калган атат. Өтпөй калсаны келген жакынына берет, дагы бирдемесине берет. Анан ал кандай кассовый аппарат урунат, электронный накладный деп атылып туруп, аябай оорлоштуруп салып атат да бул системаны. Ошондуктан муну башка карап чыгып, жөнөкөйлөштүрүп өсө болбойт. Ар кимден ошо товар оборотун карап көрүш керек, отурган ордун карап көрүш керек. Энелер эмнеден оорукчан болуп атат? Муздак жерде отуруп атат. Мына таможный союзга кошулганы Россиядан өздөрү доставка кылып атат. Эмнени болсун, мейли сантехниканы, сахарын, жана башканын баарын, эмне болсо, же Кытайдан өздөрү заказ кылып, өкмөт ага киришип аткан жок да, алып келип берип аткан жок да. Ошондуктан бул карапайым элдин эмгегин, мээнетин, тарткан түйгүшүгүн, кайгы капасын түшүнбөсөңөр болбойт. Базардагынын баары эле пайда таап атат дегенде да болбойт. Базарга айласы жоктор чыгып атат. Көрдүңүзбү, базардагы адамдын аурасы бузулган атат. Эки жүздүүлүккө өтүп атат алчы. Идеологияда өзү туура болбой калып атат. Ошон үчүн жанагы сөздүн башында айтып өткөндөй,
ошо кыргыз эки жүздүү болбош үчүн анан ал бир майда көргөндүктөн базарга чыккан эмес да, уялган. Эч нерсесин абийиринби, сөзүнбү саткан эмес да. Могу жалганчы саясатчылар кайдан пайда болуп атат? Ошо жанын сактап калайын деп, байлыгын сактап калайын деп, кошомат. Ушунун баары эле купи продай дегенден пайда болуп атат да, мындайча айтканда. Тетирсинче колдоо көрсөтүп, коштоо көрсөтүп 5% жок деген ошо мүмкүн 1-2% менен кредит бериш керек эле ушуларды көтөрүлүп алсын деп. Өнүгүп алсын деп. Ошондуктан бул чала ой болуп калды. Өзүңөр басып өтпөгөндүктөн бул кредиттин маселеси мен көргөм. Кредиттен мурун акча сурап келип бар ким анан ак үйдүн астына 2010-11-жылы алып чыккан күндөрүм болгон. Үйүмө баккан күндөр болгон, эртең митингге чыгабыз абы деп. Бала чакасы менен ар кимдин тарыхын угуп көзүмө жаш алган күндөр болгон. Ошо базардан кандай банкрот болгон, жер жемиш алып баратып кандай банкрот болгон. Анан эң башкысы ал үй бүлө багып атат. Ага тууган багып атат. Бала чаканы окутуп атат. Мамлекетке оорчулук алып келген жок, ал үй бүлөнү багып кетип атат. Карасаңыз. Ошондуктан мындай иш жүрүш үчүн уступкага барыш керек да. Мисалга бир ишкананын жетекчиси болуш үчүн деле бирөөнү кыса берсең, иши жүрбөй калса, ал банкрот болсо сага зыяны тиет. Да бирөө банкрот болсо сага зыян тиет. Ошол сыяктуу эле мамлекет эртең базардагылар банкрот болуп баштаса, керек болсо ошо патенттин акчасы төлөнбөй калса, керек болсо ошо бир үй бүлөлөр багылбай калса, мамлекетке зыян болуп атат. Ошондуктан мындай эле жалпы закон киргизип койгондо болбойт. Жалпы баарын бирдей көрүп койгонго болбойт. Кичүү балаңа кичиктей тапшырма бергендей, чоң балаңа бир чоңураак кеп айткандай тапшырма бергендей, бул салыктын түрлөрүн дагы мындай туш тарабынан карап көрүш керек. Бул базардагы агайын туугандарга мен тетирсинче ыраазычылык айткым келет. Биринчиден үй бүлөсүн багып атат. Экинчиден минус жактары ушу ден соолугуна начарлап атат. Үчүнчүдөн ушу мамлекетти тирүү кармап туруп атат. Мейли банктан акча алса да банк тирүү жашап атат да. Мейли ошо местага төлөсө дагы базар баягы за имущество акчасын төлөп атат. Охранниге акча алып атат, уборщиге акча алып атат. Ошондуктан бул бирине бири байланыштуу. Кудай берген базары, ал бир эски запчасть алат кээ бири. Кандай деп ага кассовый аппаратурат, канчадан алган, баш аягы жок болуп атат да бул нерсенин баары. Ошондуктан мындай бир чала иш болуп атат го деп ойлоп атам. Ушинтип өзү эми кыргыздын жолу бул налогдон багылбайт, кыргыздын жолу бул кыргыз бул налог менен бутуна турбайт, кыргыз бул соода кылып ордуна турбайт, кыргыз бул улуулукка калыптанса дүйнөнү куткаруучу болуп ошо касиет менен каражат алмашат дегендей, кыргыз ошо улуу кызматын аткарса анан ошо касиет каражаттуу мамлекеттер келип кароого алат эле, бирок ошого мезгили келе элекпи, сааты чыга элекпи туура болбой атат. Кыргыздын жолу негизи бул жол эмес. Экинчи флаг боюнча айтылып атпайбы, ошо күн карамак окшоп калыптыр. Анан флагга карап түздөлөбүз деп. Азыркы бийликтегилер ушу флаг турган деле келдиңер эле.
мындай төлгө белгисине деле карап көрсөңөр. Мен ойлопмун бул флагты такыр эле башкача, светин башкача, же болбосо ичиндеги сүрөттөрүн, ой жооруларын башкача кылат го деп. Мисалга Майрамкул деген Манаста сүрөт тартканда бир колуна айды, бир колуна күндү колтугуна кучактатып коюп атпайбы? Ошол өзү бир ырымды чагылдырып атат да. Ошол айың менен күнүңдүн ширөөсүнөн бүткөндөй дегендей колтуктатып, ошонун энергиясы бар деп дегендей. Ана мен ойлопмун бир башкача ой жооруларды ичине салып атат го деп, жанагы оюу дегендей. Ойдон көп нерсе жаралат. Ошон үчүн ойду эле ошо оюуга салганда ал көп нерсени чагылдырат. Ошол сымал мен өзгөртөбү деп аттым эле. Анан түндүк бул туура болгон деп ойлойм. Башында эле Кудайдын буйругу деп. Түсү деле туура болгон деп ойлойм. Кызыл болуп. Кызырлуу кыргыз деп бекерлер айтылбай атат да. Кызырлуу кыргыз. Ак түстү деле кыргыз тергеп атпайбы? Мисалга түсүнө караганда акты ошо боз дешип, акты көк дешчү, акты көк ат деп, кызыл ат деп койчу, боз атты, ошо ак атты. Ошол сыяктуу түсү дагы кызылы туура болгон, анан түндүк да өзү туура түшкөн. Себеби Арстан Алай бул от бала, шам бала делет. Ал эмне дегенде, эми от деген энергия да. Ал түндүккө ууктар уланат. Алар саясатчылар, журналисттер, дүйнөнүн саясатчылары, журналисттери, окумуштуулары, арбайлар, кыргыздар уук болуп уланып, анан керегей карапайым эл, улуттар, жаштар. Керек болсо ошо манасчы дегендерди ошо керегеде болуп калат экен, ал уукка да кошулбайт. Керек болсо көз ачык дегендерди ошо уукка, окумуштуудан, саясатчыдан ылдый деңгээлиби, ой жүгүртүүсүбү көрсө бир нерсе көрүп аткандыр, бирок ал кеп көргөндө эмес, аны көрүнөгө өткөргөн адам башка да, көрүнө башкарып атпайбы башчылар. Анан түндүк менен түсү туура тургандайын анча мынча эле талаш болуп атыптыр да. Мурунку түсү ошо волнистый, кичине баягы жалыны. Ал деле туура, эми күн ошентип волнистый тиет да, чагылганы деле. Анан азыркылар болсо түс кылып койгону көп деле талаш эмес, бирок мындан өзгөртүп ийгенде азыркы бийликтегилердин иши муну өзгөртүп ийип деле ишиңер оңолбойт. Ошону менен эле жолуңар түстөлүп кетсе бир жөн. Карапайым элдин эле баягы кыжырына тийүү эле болуп атат да. Карапайым эл бул тууну ошо каалагандай жана волнасын түс кылып өзгөртүп ийгенде деле силер эчтекеңер кемибейт. Ошол жерден бир жерден эми мындай эле айтканда бекер эле талаш тартыш болуп атат да. Мындайча айтканда өзгөртүп деле кереги жок эле. Основной калып атат да. Эң негизгиси ошол түндүк деген бул аалам болуп чечилип атпайбы? Эми түндүк баарынан бийик туруп атат. Түндүгүң түшкүр деп бекер айтылбайт экен. Түндүк жерге кулаган жакшы болбойт деп ошо аалам болуп атат да. Ошол бир түндүк баарын бириктирип туруп атпайбы? 100 баш уук болсобу, 120 баш уук болобу, 40 башпы, ошонун баарын кармап туруп атат. Ошо боз үй ааламдын кичирейтилген үлгүсү деле берилет. Боз үйдө жомок менен өмүр бар, ак үйдө өлүм менен тозок бар делет. Боз үйдө өтө көп нерсе бар. Анан ошо эң башкысы түндүктүн калганы көп деле талаш тартуу жаратпайт. Ошо калганы мындай жөн берилген эмес да, мындайча айтканда жөн оюна салынган эмес, жөн предложение кылып жөн бекиткен эмес. Түсү да жакшы. Анан бул жерде жөн эле мындай азыркы бийлик аны түстөп алып деле ишиңер оңолуп кетпейт.
мындай бир ак кийимге туура келбесең куурайсың дейт да. Ак кийимди кимдер кийет делгенде, ааламдан кабарым бар, элге үлгүмүн, жол көрсөтө алам деген адамдар кийиш керек делет. Ошол сыяктуу эле кеп тууда эмес, кеп ошо сиздердин актыгыңыздарда болмок. Ошо ааламга, аалам бул чындык, ошого үлгү боло алам дегендей. Анан бул жерде жөн эле баягы элдин эле найратчылыгын күчөтүп алып атасыңар деп айтсам болот да. Анан эми карапайым эл мейли эми баягы президентти түш көрсөң Кудайды түш көрөсүң дегендей жерде Кудай болуп, мүмкүн ошондой маселелерди бийликтегилер чече бериши мүмкүн. Кудайга ал келбегендей, ал келбей кала бериши мүмкүн, бирок ага да көкүрөгүңөрдү түшүрбөгүлө. Эң башкысы түндүк, кыргыз ошо дүйнөгө түндүк болору, кыргыз улуу аталып аалам ролун аткарары эң башкысы калып атат. Калган нерсе ички үйдүңөр гана ичиңерде калып калышы мүмкүн. Мында эч кандай мындай мүнүс бүлөсү жок эки жагынан тең. Үчүнчү оюм ошол бир түндө 60-70 ошол кыздарды айтып сойкулар кармалды деп сүрөттөрүн жарыялап, муну улуу адам болсо мынтип айтпайт эле. Биринчи улуулукка таяныш керек да. Бул мен сойку деп айтканда оозум барбайт да. Ал эне да. Жаштык мастык дегендей жаштык кылып атышы мүмкүн. Мүмкүн жаңылыштык кылып атышы мүмкүн. Бирок ал түбөлүк калчу кесип эмес. Биринчи адам жамандыкты көрмөй жакшы болбойт дегендей, же бир жолду басып өтүп кийин баскыс болот дегендей, бирөөлөргө мүмкүн сабактыр ал жол. Кийин ошол 3 жыл өтөбү, 5 жыл өтөбү ошол кыз эне болуп берип атат, төрөп атат. Аял аябай ааламдан бааланат. Аял эгер түшкө кирсе, аалам түшкө киргени болот. Эркекти ошо аялдын жаны өлгөндөн кийин ааламга барганда балдардын тарбиясынан мурун эрдин тарбиясына биринчи жооп берет дейт. Демек, эринен дагы аял күчтүү экен да, жоопкер экен. Жоопкер. Демек, аялдын тилеги бат кабыл болот. Аял жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактаса жоокер болот, баарына жетишет. Аял дүйнө элинин түзүүчүсү болуп кетет. Ошон үчүн мындай түпкүлүгүнө караганда ошо кыздар булар энелер. Аларды антип атаганга болбойт. Бирөөнү түшүнө да билиш керек, уга да билиш керек. Мүмкүн жокчулуктан ошол болуп аткандыр, турмуштун жокчулугунан. Мүмкүн баягы эри жок, жолдошу жок дегенде болот да адамдарда. Анан ал бир кыргырынан караганда жан жер дегендей жанды, нервти сактап туруучу, керек болсо өмүрдү узартуучу жер.
ошондой орган ошол кыргырын карап, анан эң башкысы ал энелерди жана кыз баланы урба, кыз баланы теппе, томояк болуп каласың, кыздын кыркчасы улуук дегендей ал кыздарды антип айтканга да болбойт. Эми ар ким оюңду айтчы дегенде, ар кимдин оюн, ар кимдин мүнөзүн, минусу болсо, плюсу болсо өзүнө гана тийиш керек. Ошондуктан аларды камап, коркутуп, оңдоп кетүүгө мүмкүн эмес. Аларга идеология жетпей атат. Алардын аң сезимин өстүрүш керек. Деги эле кыргыз элине идеология жетпей атат бүгүнкү күндө. Ал сойкат алган кыздар саясатка коркунуч алып келип аткан жок. Мамлекетке коркунуч алып келип аткан жок. Алар кыз балдар. Алар жаштык кылды, мастык кылды дегендей. Эң башкысы саясий сойку, саясатчылар коомго зыян алып келип атат. Мамлекетке коркунуч алып келип атат. Позициясы жок. Бүгүн бирди сүйлөп, эртең жолунан тайып экини сүйлөп. Мына басып өткөн эле ушу партиялар, азыркы ошо мафия аталган райымдын партиялары, Республика партиясы дегенде айтор эмне партия болсо дагы, Кыргызстан партиясы болгон жерди менчиктештирип алганбы, саясатка чейин, Атамбаевка чейин сатып алышкан алар, Сооронбайга чейин сатып алышкан. Акаевдин убагында да кошелек деген болгон. Дагы ошо таможня которуп алган. Ушундай ошолор сойкум эмне? Алар эмне деген коркунуч алып келди. Кыргыз элинин жоюлуп кетишине керек болсо. Ошондуктан эң биринчи ошо саясий сойкуларды жоюш керек. Аларды окутуш керек. Аларга да ошо идеология жетпей атат. Аларга да ошо психологиясы оң болбой атат, ошо саясий сойкулардын. Райым миллион үчүн Сооронбай менен Атамбаев урушту да. Райым миллиондун атасынан калган акча жок. Ал болгону ошо бир системаны уюштуруп алган, таможнядан келаткан машинанын жүктү бери киргенден кийин кагазын жоготуп, келди түштү, растаможканын акчасын жеп алган. Жүк келип түшпөгөндөн кийин анын налогу түшкөн жок, анын акчасын жеп алган. Анан ошону ал көп да, канча жүк келет. Аны көбөйтүп эле анан 10%-ин, 30%-ин президенттерге берип келген. Ошосумал ким коркунуч алып келип атат эми? Ошо кыз балдар коркунуч алып келип атабы? Же ошо саясатчы сойкулар, туруксуздар, позициясы жоктор, улуулук сыпаты жоктор, калп эле бир ошо бир мындай сезим, эки дүйнөнү электен өткөрүү дегендей сезим иштебегендер. Ушу бир сөздү, болуп аткан ситуацияны электен өткөрүп, анан бир мындай ортолотуп бере албаган, эл өкүлүбүз дейт, же элдин үнү менен бийликтин ортосунда биргелештире албаган, же ошо жөнөкөйдү улуу кылып бере албаган, же улууну жөнөкөйлөштүрүп бере албаган
депутаттарынан баштап министрлерге чейин бийликтегилер ушунун баары коомго, элге, дүйнөгө тийген таасиринен ушулар коркунуч алып келип атат да. Анан ушунун баарына эмне жетпейт десең, идеология жетпейт. Жаңылыктардын бүт эле баары эле кармалды, камалды, тутуп алдык болуп эле атат да. Анан камалды камап куткара албайбыз да. Эми камалбаган эч ким калбайт окшойт. Ойлонуп отурсаң. Төрөп койсо камалса, баласын таштап кетсе камалса, аны түшүнүш керек да. Идеология болсо, аң сезими өссө, мындай аалам колдосо, ал жаман жазайын десе дагы танын, жан кийгенде жамандыкка барбай калат эле. Ою жаманга иштебей калат эле. Ошол коррупция деле өзүнөн өзү жоюлат эле. Ааламдык илим гана адамдын аң сезимин, пейилин, ниетин өзгөртө алат да. Жердик илим, жердик көз караш только карага тартат. Ошондуктан өнүгүп атабыз деп мен айткым келбейт. Тетирсинче убакыт коротуп атабыз. Тетирсинче бир түндүк уйкунун бузулушу, бир түндүк кайгы капа, бала чаканын кырсыкташы, элдин өйдөлдөй болушу, эмоцияга түшүшү эле ошонун баары эле энергиянын курошу болуп атат да. Убакыт коротуп атабыз да. Кыргыз эли өнүгөт, дүйнөгө үлгү болот, ушу жаңыча, жаңы доордо аалам ролун аткарып дегендей. Арбай периштеликке калыптанып, өзүмчүлдүк өзүнө мушбулут болгон заман болуп атат азыр бийликте. Ааламдан пайгамбар буйрулуп келгенде дагы карама каршылык болгон, бирок ошол пайгамбарга берилген аяндын баары, билдирүүнүн баары чындыкка чыккан. Ошо пайгамбарга берилген илимдер азыр бүттү. Себеби бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, бир туткан ар кандай диндер, ыйыгат алган пайгамбарлар ошол убакыттагы эле эволюцияга жарактуу болгон. Кудай пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, акырет ааламдын жүзүн, адамзаттын астыба жашоо жол жобосун өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен берген. 21-кылымга чейин адамдын гени сөөгү жетилип болгон техника, экономика, айтып өткөн ошо базар, бөлүнүү, жарылуунун баарын ойлоп тапкан. Эми 21-кылымда адамзат ойлоп тапкан мыйзам, ден, курал, жабдык, өсүмчүлдүк өзүнө гана муш болот. Анан ар доордун мыйзамы болот, ар нерсенин убактысы болот. Жаңы доордун мыйзамы түшкөн кыргыз элине. Туш тараптан түшүүдө бир эмес, 3-4 китепти ой менен, ааламдык китепти ой менен жазып коюуга болбойт. Бул ааламдык билдирүүнү, ааламдык адамды кабыл албаганга да болбойт. Баары бир буйрук ошол аткарылып атат. Ар бир доордун улуу илими болот, ар нерсенин убагы болот, учур чагы болот. Улуу илими болот бул жаңы доордо. Бул жаңы доордо адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ошол жан дүйнө өспөсө, ааламдык жашоо жерди эле өзү чындык кылып жараткан Кудай. Чындык болгондуктан анан Кудай арбай жерге түшүп, ошо жер ак болгондуктан, бейиш болуп жараткандыктан, анан эми ошол кайра чындыкка тартып атат жалган дүйнө, жалган жашап алган жер жашоону. Ошондуктан жалган жашагандын баары кырсыгып атат, эскиге таянып алгандары кырсыктап атат, жоюлуп атат, өлүп атат. Бир гана жол
бул жаңы доорду жакшы түшүнүш керек. Адам өзүн тааныш керек. Ошо жогоруда айтылган нерсенин баары айтпай койгонго болбойт экен. Себеби элчилик бул мен жеке оюм деп айтпайм, бул ааламдык закон деп айтам. Флаг жөнүндө дагы ошо саясий туруксуздук жөнүндө, туруксуз адамдар жөнүндө мамлекетке зыян алып келип аткан. Ал кыз балдар болсо бүгүн жолунан тайса тайгандыр, бирок мамлекетке зыян алып келген жок. Эртең оңолот ал кыз. Түстөлөт, басып өтөт. Өмүр бою ал жолдо калган адамды көргөн эмеспиз. Кыргызда макал бар. Керек болсо алкаш менен сойку кийин молдо болот дейт да. Эмнеге дегенде күнөөсү көп да. Же болсо өскөндө күнөөсүн табат да, анан ошол улуу жолго чөйт. Демек ошол алкаш менен сойку кийин молдо болот дегендей, жамандыкты көргөн адам, ошо өйдөлдөйдү баскан адам өзүн күнөөлөп туруп анан кийин агарууга тез жолу болот да. Бул коркунуч алып келген жок, көрдүңүзбү? Кийин молдо болот дегенде ак жолго чөйт экен. Эң башкысы могу саясий сойкулар зыян алып келип атат. Эки жүздүүлөр. Элдин жүзүнө башка көрүнөт. Бириккендери кара болгон, аларды пайдаланган. Бирөөлөрдү пайдаланат, жердештигине карап, колунда барына карап, выбордон өтөт, кийин аларды кидайт этет, камайт, жоёт, таштайт. Сокейде эле не кылбады, ар кимди таштады. Керек болсо алып барган Атамбаевин таштады, кайра эле өзүнө зыян алып келди го. Ошол сыяктуу эле коом, ошентип элдин башы, эл кыйналып калып атат ортодо. Анан эң башкысы ошол бүгүнкү күндөгү Россия Кытайдан доставка кылып тейлеп аткан тейлөөчүлөрдү колдош керек. Аларды кордоп эмес. Себеби билейген ошо Кыргыз Потребсоюз деген бир чоң мекеменин ролун аткарып атат. Алар тапса, алар байлыгын Кыргызга салып атат. Магазинин ачып атабы жана башка. Ал сыртка көчүрүп кеткен жок. Саясий сойкулар качырып кетип атат бийлигин. Сырттан алып атат, Кыргызга батпай калып атат да байлыгы. Ошондуктан энелерди антип атаганга да болбойт, ооз да барбайт. Бардык адамга Кудай жан жерди берген, жан жердин өзүнүн потребносы бар. Мындай көп кырын түшүнө билиш керек. Бирөөнү бирөө чектеп койгонго да болбойт. Демек, ошол жер же жандуубу, демек анын ден соолугу жакшы деп түшүнсө болот. Ал арактан бусулуп кеткен жок. Эгер ал жери жакшы болбосо, анда арактан бусулуп кетет. Эгер ал жери жакшы болбосо, нерви бусулуп калат, ден соолугу начарлап калат. Тетирсинче ошол жери жандуу болсо, демек жаны таны сакталып турат. Ошондой ар кырынан түшүнүп, келиниңди деле, кызыңды деле, балаңды деле, күйөө балаңды деле түшүнүүгө туура келет да. Бул жерден ушунусу жетишпей атат окшойт. Ошол жерде мамилеси туура болбой атат окшойт. Ошон үчүн ажырым болуп атат окшойт. Ошон үчүн бирине бирөөнү болгон мамилеси туура эмес болуп атат окшойт. Ошон үчүн бул татаал нерсе. Тетирсинче ошол саясий сойкулардагы окуш керек, өйдөлөш керек. Бүгүн кидайт эткен менен, бүгүн зыян алып келген менен эртеңки күнгө күнүштүү болуп калат. Калган нерсе болсо энелерди тетирсинче акташ керек. Энелер эркектен да бийик турат. Энелер ошон үчүн көтөрүмдүү, энелер ошон үчүн жөнөкөй, карапайым, касиеттүү. Андай адамдарды, андай энелерди, андай кыздарды кара күч менен эмес, тетирсинче окутуу менен, идеология менен ошо энелик сыпатка, улуулук сыпатка калыптандырсак,
андай көрүнүштөр дагы өзү көзүбүзгө өзү деле көрүнбөй калат, андай нерсе өзү деле болбой калат. Анан кара күч менен эле камап койду, балан тутулду, аким деги эле адам. Ак үйдөн эч кимдин чекеси жылыбайт делет, себеби жалган бийликте эскинин баары жалган го, эски жашоо бүтүп атат да. Ошонун баары күйө берет дейт. Ошондо баары нерви кете берет. Тутулду, камалды эле дейбиз. Кутулду деп укпай атабыз да. Өсүп кутулуп кетиптир. Пендечиликтен чыгып кетиптир, эскичилигинен чыгыптыр, кыргыз улуу болуп алыптыр, адам болуп алыптыр, арбайлык улуулук сыпатка жетип алыптыр деген жаңылык укпай атабыз да. Ушул сөздү угушубуз керек эле. Адам болуп алыптыр, кыргыз майдаланбай калыптыр, улуулардай сүйлөйт экен, улуудай мамиле кылат экен, жан дүйнөсү жарды эмес, жан дүйнөсү бай экен, ары бай экен деген сөздү укпай атабыз. Ал пенде эмес экен, ал периштедей экен деген сыпатты көрбөй атабыз. Алар сыйкыр иштетет экен, алар табият менен адамзатты башкарат экен деген жаңылык укпай эле тутулду. Анан пул берди, кутулду деп эле бир нерсе кылабыз. Анын баары күнүмдүк нерсе. Ошондуктан түбөлүктүүлүккө карап, улуулукка карап жашашыбыз керек. Сөз көп эле, бирок эми учур талабына карап ушу 3 нерсеге токтолдум. Бар болуңуздар.